BBC London, саламатсыздарбы? Сапар программасына қош келіңіз. Алдыдағы жарым саатта сіздерменен Гүлнара Қасманбетова. Аскер кетіп сүйі қалды. АКШ базасы шығарылғандан кейін америкалықтарменен турмуш құрған қыз келіндердің жашосы қандай? Бразилияның Амазон аймағындағы коммерциялық ачкөздік табиат менен жуырылышып жашаған елдің турмушын бұзды. Мұсылман ишкерлер арам кредит алышпайды, бирок азыркы учурда адал банктары да бар. Суперуна байлыктын белгиси. Быйыл Кыргызстандын Манас аэропортунан америкалык база чыгарылып, анын геосаясий, экономикалык кесепети алигиче талкууланып келет. Бирок транзиттик борбор Кыргыз коомунда үй бүлөлүк маселеси менен да из калтырды. Чет элдик аскерлер менен жергиликтүү кыз келиндердин мамилелери бир чети сынга кабылса, экинчи чети бекем бүлөлөр да түзүлгөнү маалым. Америкалык база тегерегинде сүйүү маселесин Акчолпон Койчиева иликтеди. Манас аэропортунда жайгашып келген транзиттик борбор бош калып, кыргыз бийликтери анын имараттары менен калган тетиктерин колдонуу жолдорун кароодо. Бирок бул базанын кыргыз коомуна болгон таасири көп кырдуу. Маселе жалгыз эле батыш менен тирешкен Орусиянын геосаясатын талдоодо же база жабылып, жумушсуз калгандарды камсыздоодо эмес. Булар акырындап баа берилчү, бара-бара чечилчү маселелер. Бирок базада иштеген чет элдиктер менен турмуш куруп, балалуу болуп, эми океандын эки жээгинде калгандар да бар эмеспи? Америкалык сүйүү тапкан кыргызстандык айымдар кантип экен? Июнь айында өткөн чакан аземде транзиттик борбор жабылып, ачкычын тапшырган болгондон бери америкалык аскер кызматкерлери кетти. Борбор 2001 жылы Афганистандагы коалициялык күчтөрдү камсыздоочу маанилүү база катары ачылгандан бери коалициянын аскерлери башкалаанын социалдык жашоосуна тыгыз аралашканы байкалар эле. Бул чет элдик аскерлер көп келген жайлардын бири болгон. Foreigners like to come here, relax. Бу жерге көптөгөн чет өлкөлүктөр келет. Көңүл ачышат, тамактарыбызды жешет. Мурда азыр деле америкалыктар келет. Эс алышат, пиво ичишет, кыздар менен таанышат. Эми ансыз болбойт да. Гүлмира аттуу кыз америкалык жигитине ушул сыяктуу жайларда жолуккан. Бири-бирин сүйүп калып, баш кошуп, балалуу болушкан. Бирок ата-энеси тилин түшүнө албаган күйөө балага ичи жылыбай жүрүштү. Алардын шектенүүсү бекер болбоптур. Анын окуясын курбусу Яна айтып берди. И заставили, в принципе, сыграть кыргызскую свадьбу. Аскерлер белгилүү мөөнөткө келишим түзүп Кыргызстанга келет да, аларга аял керек болот. Гүлмираны таштап кеткен аскер да келишим менен келип, Америкада үй бүлөсү бар экенин айтпастан, Гүлмира менен кыргыз салтына ылайык той өткөрдү. Кийин аны баласы менен кошо таштап кетип калды. Кыргызстанга келген аскерлердин паспортунда үйлөнгөн деп жазылбайт экен да. Гүлмира ага ишенип турмуш курган эле. Яна өзү дагы транзиттик борбордо иштеген америкалык күйөөсү менен ажырашууда. Аны менен 4 жыл Америкада жашады. Бул жактан барган айымдар укуктарын билбейт, үй чарбадан чыкпай, бала карап эле үйдө отурган аял катары алынат. Америкада айымдар андай эмес да, дейт Яна. Ал өзү окугусу, иштегиси келген. Анын үстүнө чет өлкөлүккө тийди деп, өз туугандарынын терс мамилеси дагы мамилелерине залакасын тийгизген экен. Эмдигиче көпчүлүк кыргызстандык кыздардын чет өлкөлүктөргө турмушка чыкканын сындашат. Мен аларды жаман көрбөйм. Себеби ар кимдин турмуш шарттары башка. Ар ким өз жашоосун колунан келишинче тескейт. Мен да билим алып, котормочу болуп иштеп жүрүп жолуккам. Бирок албетте америкалык базага байланышкан сүйүү баяндардын баарын эле ушундай кайгылуу болгон деп айтышка болбойт. Бишкекте курулган мына ул сыяктуу элиталык үйлөрдө көбүнчө чет өлкөлүктөр үй ижарага алып жашайт эмеспи? Кыргызстандык кыздар мына Афганистанга кеткен күйөөлөрүн ушундай үйлөрдө туруп күтүшөт. Сима алардын бири. Симанын жолдошу да Манас аэропортундагы транзиттик борбордо келишим боюнча иштеген. Эми ал жабылган соң Бишкекте бизнес баштоону көздөп жатат. Дуэйн Кыргызстанда өз кишимин, кайындарымды сыйлайм дейт. Сима экөөнүн 2 уулу бар, Америкага каттап турушат. Үйлөнүп анан Америкага барып ошол жакта жашадык. Он бывший военный, пенсияга чыгып анан
Ошо Кыргызстанга биринчи жолу үйлөнгөнү келгенде абдан жактырган, биздин погоданы жактырып, жазы жаз, күзү күз, кышы кышта экен. Пенсияга чыккандан кийин Кыргызстанга келип жашайлы дедик. Америкалык күйөөгө тийген кыргызстандык айымдардын кызыктуу ар кандай баяндары бар. Айрымдары кейтерлик болсо, башкалары кубантарлык. Баса күтүлбөгөн окуялар да бар экен. Айрым кыздар америкалык жоокерлерге чет өлкөгө чыгып кетиш үчүн тийиптир. Бир кыз бар эле, ошо эки кыз атайын эле ошо американецке күйөөгө тийип, жолдошумдун коллегасы болчу. Биз сыртынан билчибиз ошол кыз ошентип жүргөнүнчү. Бирок жигит абдан сүйүп калып, анан ошо сөзүнө аябай ишенип экөө жашап жүрүштү да. Анан бир 3-4 жылдан кийин тиги Америкага учуп кетишти. Ал кыз ошо балдардын эки баласын, уулун алып кеткенден кийин, гражданство алгандан кийин сразу эле ошо разводко берип анан эметти да. Бирок бүт баардыгыбыз билгенбиз ошондой кылаарын. Америкалык транзиттик борбордун жабылышынын геосаясий, экономикалык кесепеттерин эксперттер бир топ талкууга алышат. Ал эми эл ичинде америкалык база тегерегиндеги сүйүү окуялары кыргыз коомунда козгогон жактоо жана жектөө мамилелери дагы эсте калмакчы. Америкалык аскерлер жаңы эле чыгарылып жаткан чакта кармаш жүрүп жаткан Сириядан келген бүлөлөр Кыргызстандан баш калка сурашууда. Карапайым сириялыктар согуштун каарынан качып жатса, Кыргызстандан ал жакка согушка аттангандар бар экени бизди таң калтырды, дейт ал качкындар. Кыргыз-америкалык бүлөлөр менен жолуккан BBC кабарчысы Акчолпон Койчиева Бишкекте турган сириялык качкындын үй бүлөсү менен да баарлашып келген. Тынчтык издеген сириялык качкындардын алысына карабай Кыргызстанга келгендери да бар. 50 чакты сириялык өлкөгө баш паник издеп келген. Булардын айрымдары Сириядагы Хомс шаарынан Алеппага, кийин чатак жайыла бергенде Түркия аркылуу Кыргызстанга келишкен. Айрымдары Бишкекте окуган, бизнес же туугандык байланышы болгон үчүн келишти. Конечно, очень трудно, когда я Сирияда өткөргөн акыркы бир жылда балдарым сыртка чыккан жок. Үйдүн үстүнөн ок аткан учурлар болду. Кыргызстанга келип уктаган түнү мен эң бактылуу адам элем. Эртең менен курал жарактын үнү жогойгондук. Мухаммед Замзам аялы 2 жаш баласы менен келгенине 1 жылдан ашты. Анын улуу 2 уулу Сирияда чатакка аралашып кала берген. Ал өзү Кыргызстанда издеген бейпилдикти тапты. Бирок бул өлкөдөн кайра Сирияга жихадка кошулабыз деп кетип жаткандар да бар. Ички иштер органдарынын тийиштүү кызматтары тарабынан Кыргызстандан Сириядагы согушка катышууга кеткен 80ге чукул атуу аныкталган. Алардын басымдуу бөлүгүн эркектер түзөт. Тилекке каршы алардын арасында аялдар да бар. Буларды жалдап Сирияга, Афганистанга, Пакистанга согушка алып кетип аткан адамдардын тобу иштеген. Жаш мусулмандардын радикалдашуусу кыргыз бийликтери үчүн чоң көйгөй. Андыктан Сирияга кетти дегендердин иши тергөөгө алынууда. Сирияга кеткен кыргызстандыктар артында бейпил өлкөсүн жана санаага баткан жакындарын калтырууда. Россияда депорт болуп атат экен. Менин уулум Орусияга кеттим деди эле. Ал 4 айдан кийин чалып, Сириядамын деп айтты. Ага эмне деп айтарымды билбей калдым. Мындан 1 ай мурда ал телефон чалганда, биз өлкөңө кайт деп жалбардык. Ошол телефон Сирияда 4 жыл мурун атолдук согуш башталгандан бери миллиондон ашуун адам качкынга айланды. Эми бул согуш Сирия чегарасынан алда канча алыс жашаган бүлөлөргө да таасирин тийгизүүдө. Эми башкы өлкөгө маданий калтырган чет элдиктер. Тактап айтканда Индияга келип отурукташкан ирандыктар тууралуу. Мумбайдагы илгерки перс кафелери ар кыл маданият менен даамдардын символу болуп келген. 19-кылымда Ирандан Индияга жер которуп келген перстер түптөгөн бул кафелер бара-бара жабылууда. Эмне себептен салттуу үй бүлөлүк бизнести жаңы муун уланткысы келбейт? Бул 90 жылдан бери Мумбайдын муссон жамгырларынан баш калкылоого ылайыктуу жер болуп келген. Дуал, шып жана эскемеректер Британия рестораны ачылгандан бери дээрлик өзгөрбөгөнүн айгинелеп турат. Кардарларды өтө даамдуу жана өзгөчө перс тамактары кызыктырат. 91 жаштагы Буман Кохинур бул ресторандын кожоюндарынын экинчи мууну. Ал 1944-жылы атасы көз жумгандан кийин ресторанды колго алып, стратегияны дароо өзгөрткөн.
30-40 жылдары атам бул ресторанды иштетип жатканда абалы начар эле. Элге сапаттуу тамак сунуштай албай келишкен. Мен ресторанга ээлик кылгандан кийин сапатка көңүл буруп, бааларды көтөрдүм. Өнүгүү туу чокусуна жеткен маалда Мумбайда 500дөй Иран рестораны болгон. Соңку бир нече жылдын ичинде алардын көбү жабылып калды. Эми 20дай гана ресторан калды. Кохинурдун уулу Афшин бул жайлар жаңы муун иштеткиси келбегендиктен жабылып жатканын айтууда. Жаштар билим алгандан кийин айлыгы көп жумуштарга же чет өлкөлөргө качышат дейт Афшин. Мен балдарымды алганда эле алар бул бизнеске кызыгышпайт. Менин кызым, керек болсо уулум, бул иш кызыксыз жана кара жумушту талап кылат дешет. Афшин ресторанды сатууну мерчемдеп жатат. Бирок атасынын көзү турганда бул кадамга барбай турганын айтууда. Бирок ирандык кафелердин абалы начарлап баратканы анык. Индиянын экономикасы өсүп жаткан маалда буга окшош үй бүлөлүк бизнестер токтоп калуу коркунучунда. Индияда отурукташкан ирандыктардын урпактары перс кафелерине кызыкпай калган болсо, Тайванда бир ишкер ата бабасынан мурастап калган ишкананы заманбап деңгээлге чыгарган. Ламсамик компаниясы бир кылымдан бери каллиграфиялык жазуу үчүн кыл калем же кисточка жасайт. Лин үй бүлөсүнүн 4 муну ушул мекемеде иштеген. Авериллин 2008 жылы кыл калемге талап азайганын байкап, компаниянын багытын өзгөрттү. Авери Линдин үй бүлөсү бул компанияны бир кылымдан ашуун иштетип, каллиграфия үчүн чачы же кыл калемдерди чыгарып келишкен. Анын бул өнөрдү чеберчилик менен өздөштүргөн ата кесиби компанияны дүйнөлүк брендке айландырды. Бирок Лин мырза өзүнүн ата бабаларынан, чоң аталарынан айырмаланып, бизнестин нугун башка жакка бурду. Текчени жакшылап карасаңыз, демейдеги каллиграфиялык кыл калемдин ордуна косметикалык чач саптарды көрөсүз. Чачтын кылдарынан жасалган бул жабдуулар бетти упалаганга же тырмак бойгонго колдонулат. 2008 жыл болчу. Мен үй бүлөлүк бизнестин сатуу жагына көз салып, суроо талаптар кескин азайып кеткенин байкадым. Бир күнү сулуулук салонунун жанынан өтүп баратып, тырмак бойгон чалылар канчалык пайдалуу экенин ойлодум. Анан өзүмдөн улууларга айтпастан туруп, усталардын бирине тырмак бойгон щетканы буйрудум. Андан жогорку сапаттагы щетка жасалды. Өзүнөн улуулардан жашырынып жүрүп, араңдан зорго уруксат алганы аз келгенсип, Лин мырза эми кардарларын дагы компания каллиграфия үчүн эле эмес, тырмак бойгонго да жогорку сапаттагы кыл калем чыгара аларына ынандырышы керек. Ал өзүнүн жаңы продуктусун таратуу жолдорун издей баштады. Линдин аракети текке кеткен жок. Учурда бул компаниянын кирешеси өсүп турган маал. Азыр ишкананын косметикалык продуктлары кирешенин дээрлик 70%-ын түзөт. Бирок Лин үй бүлөлүк бизнестин уюткусун биротоло жоготкусу келбейт. Ал адамдар мындан кийин дагы каллиграфияга жогорку деңгээлде маани беришин каалайт. Ал эми тырмак бойгоч щеткаларды ал жөн гана бизнес үчүн жасалып жатканын айтууда. Ал эми дүйнөнүн башка жагында коммерциялык ачкөздүк жергиликтүү калктын салттуу жашоо тиричилигине кедергисин тийгизди. Бразилде ири Амазон токойлорунда мыйзамсыз алтын каза баштагандар жаратылыш менен жуурулушуп жашап келген жергиликтүү уруулардын турмушун бузду. Бийликтер чоңдугу Бельгиядай болгон жерде 5000 шахтер иштеп, сууну булгап, жерди ууландырды деп даттанууда. Бразилиянын Пара штатындагы бул аймакта акыркы Амазон токойлору жайгашкан. Алтын издөөнүн жергиликтүү Каяпо уруусуна тийгизген таасири дароо көзгө урунат. Айрым мыйзамсыз алтын кендери 40 чакырымга чейин созулган. Бул өтө кирешелүү бизнес. Бразилия өкмөтүнүн агенттери кенишкерлерин тынч жол менен аймактан чыгып кетүүгө чакырат. 10 күндүн ичинде бул жерге 500 агент келет. Силерге 10 күн беребиз. Ал убакта жабдууларыңарды алгыла. Өзүңөр 24 сааттын ичинде кеткиле. Агенттер кенде калган жабдуулардын баары талкаланаарын белгилешти. Операциянын негизги максаты кеништеткендерди жергиликтүү уруулардан алыс чыгарып кетүү. Мыйзамсыз кеништетүүнүн аймактагы кесепети оор.
Жер кумга айланып, эчтеке өспөй калат. Дарыялар кирдеп, агым өзгөрөт. Аймакты калыбына келтирүү үчүн ондогон жылдар керек. Айрым жергиликтүү тургундар геништеткендерден акчаларын айтышат. Алар акчаны өз элинин кем карчына жумшайт. Бирок Каяпо айылында жергиликтүү айыл башчылары агенттерди колдойт. Бул киши геништетебиз дегендерге каршы күрөштү жылуу кабыл алды. Бирок айрымдар акчага кызыгып, азгырылып кетпеш үчүн айыл башчылар өкмөттөн жардам күтүшөт. Сырткы коомчулук менен ондогон жылдар бою алакада болуп, тез өсүп жаткан гендер алардын аймагын гана коркунучка кептебестен, салттары менен күнүмдүк тиричилигин да өзгөртүүдө. Заманбап экономика бул уруулардын турмушун сапырып жатса, башка бир уруу тескерисинче сырткы дүйнө менен байланышка чыкты. Акриш штатынын Амазон аймагында мурда кийин белгисиз, башкаларды жанына жолотпогон уруулардын бири алгач ирет жергиликтүү коомчулук менен жолукту. Бразилдин түпкү элдердин изилдеген борбор жолугушууну чагылдырган видеосун чыгарды. Адистердин айтымында баңгизатчылар келтирген коркунучтан улам уруу башчылары ушундай кадамга барууга душар болсо керек. Бул видеодо Амазондогу дүйнөдөн бөлүнүп калган уруулардын бири. Биринчи жолу башка коомчулук менен байланышка чыккан айтылууда. Жолугушуу мындан бир ай мурда орун алган. Бирок видео тасманы Бразилиянын өкмөтү жакын капталарда эле ачыкка чыгарды. Акриш штатынын Перу менен чектешкен аймагында Ашанинка коомчулугунун өкүлдөрү менен жабык уруунун 7 жаш өкүлү жолугушууга келген. Ашанинка коомчулугунун өкүлү алар менен тамак ашын бөлүшкөн. Андан көп өтпөй уруу өкүлдөрү айылга келишет. Дал ошол маалда Бразилиянын түпкү урууларды изилдеген агенттигинин кызматкерлери аларды видеого тартып алган. Ошон менен бирге жергиликтүү коомчулуктан эч нерсе албагыла, ооруп каласыңар деп эскертишкен. Бирок алар буга ынанбай, айрым жабдууларды жана азык-түлүк алып кетишкен. Расмийлер жабык уруунун өкүлдөрү башка айылдардан дагы бир нерселерди алганын айтышууда. Андан соң алар токойго кайтып келген жагына кетишет. Араларында жөтөлгөн, тумоологондор болгон. Мындай адамдар оңой менен өздөрүнүн уруусунан тышкаркы кишилер менен байланышпайт. Ошондон улам Бразилиядагы эксперттер бул кишилер жардам издеп келишкен болушу ыктымал деп божомолдошууда. Айрым маалыматтарга караганда, жабык уруунун өкүлдөрү маңзат ташуучулардан коркуп, Перу тараптан өтүп келген болушу ыктымал. Андай болсо, аларды эми экинчи жактан дагы бир көйгөй тоорушу мүмкүн. Буга чейин башка урууларга тараган инфекциялар алгачкы байланыштан кийин аларга дагы жетет деген кооптонууну пайда кылууда. Эми башка континентке сапар алалы. Африканын суб-сахара аймагында бодомалды айдап кеттүү адаттагы көрүнүш. Бирок анын экономикага тийгизген кесепети эбегейсиз. Анын азабын тарткан киши канча дейсиз? Сенегалдын элет жерлеринде уйларды чөнтөк телефондор аркылуу издеген долбоор ишке киргени фермерлердин сарсанасы тынчый түштү. Сенегал жарандарынын 70% элет жеринде жашайт. Алар уй жана башка мал менен жан багышат. Элет жеринин тургундары үчүн мал турмуш тиричиликти, карылыкты камсыз кылган байлык. Мал уурдалганда чоң жоготуу деп саналат. Айрым үй бүлөлөр кайра бутуна тура албай калат. Дыйкандар өз жанын кыйган учурлар да болот. Уй жоготкондо абдан оор абалга түшөсүң. Көп иштеп чогулткандан кийин эчтеке калбай калганын көрүү өтө кыйын. Турмушуң өзгөрөт. Бирок жардам келе жатат. Дарал деп аталган долбоор дыйкандарга малдарын көзөмөлдөө үчүн уюлдук телефон жабдуусун сунуштоодо. Бүгүн африкалык 10 адамды алсаңыз, үчөөнүн компьютери бар. Бирок ошол эле 10 адамдын баарында уюлдук телефону бар. Ар бир жаныбардын маалыматы катталат жана аларга номер берилет. Малдын өзгөчөлүктөрүн жана сүрөтүн да жүктөп койсо болот. Эгер малды уурдап кетишсе, дыйкан СМС аркылуу милицияны кабарлап, аймакта издөө жарыялоого болот. Андан тышкары, бул система малдын ден соолугу тууралуу маалыматты да чогултуп турат. Дыйкандар эмдөө процессине катышпайт. Атайын барып айыл башчыга жана чабандарга айтабыз. Бирок эмдөгүнү келишпейт. Жабдуу аркылуу дыйкандарга эскертүү да берилет. Эгер мал ооруп калса, дыйкан малдын абалы тууралуу СМС аркылуу суроо бере алат. Эми экинчи этапта радио жыштыгы бар жабдуулар аркылуу
уйларды аныктоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Жабдуу аркылуу уйдун кожоюнун тез билип алса болот. Сенегалдын мал чарбасы $1 миллиард барабар. Бирок бул аймактагы дыйкандар үчүн мал чарбасы байлык гана эмес, аман калуунун жолу. Эми Сенегалдын чабандары түнү тынч уктоого шарт түзгөн жабдууга жакындан көңүл бурушууда. Технология Сенегалдагы фермерлердин турмушун жеңилдетип жатса, Либерияда жада калса электрге жетпей келишет. Көп жылдар бою созулган атуулдук согуштун айынан Либерия дале караңгы отурат. Өлкө калкынын 2% электр шамдары бар. Бизнес баштоо укмуштуу чыгымдар менен коштолгон түйшүк. Шаардыктар качып кутула алгысдабыш. Экономиканы кымбат, бирок кир генераторлор сүйөп турат. Сатып ала албасаңыз, жаңы нерсе ойлоп табууга туура келет. Электр жоктугунан бизнес тармагы да пайдасынан куру жалак калууда. Монровиянын так ортосундагы чай дүкөнү электрсиз иштеп келет. Майда муздар суусундуктарды муздагыраак кармаганы менен мээ кайнаткан ысыкта акыры ээрип кетет. Мешке болсо кара көмүр күч берүүдө. Электр энергия эң чоң маселе. Электр болсо бизнес тезирээк жүрмөк. Мен да көбүрөөк пайда тапмакмын. Либерия дүйнөдөгү электр энергиясы эң кымбат делген өлкө. Андыктан энергияны да уурдагандар кенен жайылган. Колго тартылган зымдар жана электрди уурдоо көрүнүшү коркунучтуу деңгээлге чыккан. Либериядагы бизнес тармагы натыйжалуу иштей албай жатат. Электрдин баасы чектен ашкандыктан көп инвесторлорду кызыктыра албай жатабыз. Болбосо Либерияда өтө кирешелүү бизнес ачса болмок. Электр тартыштыгынан улам ал кирешени таба алышпайт. Андыктан Либерияга келишпейт. Бул гидроэлектростанция согушка чейин өлкөнү энергия менен камсыз кылып келген. Кармаштан улам ГЭСтин баары талкаланган. Ал эмес акыркы жабдууларына чейин таланып толонуп кеткен. Бирок бул станция кайра оңдолсо, элдин муктаждыгы аз да болсо камсыз кылынат деген үмүт бар. Деген менен бул гидростанция 2016 жылга чейин ишке кирбейт. Ага чейин көпчүлүк үйлөрдү Кытайдын батарея менен иштеген арзан фонариктери жарык кылып, Либерия дүйнөдөгү эң караңгы өлкөлөрдүн бири бойдон кала бермекчи. Электр жарыгынын бар жогу техникалык кыйынчылык. Бирок ишкерликке диний ишеним да тоскоол болушу мүмкүн. Мисалы, мусулман ишкерлер арам кредит алышпайт. Бирок азыркы учурда адал банктар да бар эмеспи? Танзаниянын Занзибар аралында мусулман калкы көбөйүп келатат. Алар шариатка ылайык иштеген банк кызматтарына кайрылат. Талап болсо сунуш да болот дегендей, Занзибардын банктары мусулманчылыкка каршы келбеген кызматтарын сунуштай баштады. Занзибар көптөгөн кылымдар бою мусулман коомчулугунун мекени. Бүгүнкү күнү бул аралдын калкынын 99% ислам динине баш ийет. Андыктан ар түрдүү банктар мусулман кардарлардын суроо талаптарын эске алууга муктаж. Адегенде көптөгөн занзибарлыктар банктардын кызматтарын алардын диний эрежелерине дал келбейт деген шек менен кабыл алган эмес. Бирок азыркы учурда бир нече банк исламдык банк системасын киргизип, шариатка ылайыктуу кызматты сунуштоодо. Менде эми бул система Кудайдын сөзүнө каршы болбойбу дегендей тынчсыздануу жок. Демедеги банктарга караганда булардын кызмат акысы арзаныраак. Ага ылайык насыянын тобокелчилигин банк дагы, кардар дагы бирдей көтөрүшү керек. Исламдык банкта кыймылсыз мүлк сыяктуу нак кепилдиктер кабыл алынат. Ал эми калган банктарда реалдуу акциялар менен бирге виртуалдык же кагаз жүзүндөгү акциялар да жүгүрөт. Мындан 10 эле жыл мурда жупуну көрсөткүчтөр менен баштаган ислам банктарынын айрымдары азыр 36 000 кардарды тейлейт. Бул банктар ислам эрежелерин карманганы менен кардарлар сөзсүз түрдө мусулман болушу шарт эмес. Биз бардык кишилерге кызмат көрсөтөбүз. Мусулмандар эле болсун деген талап жок. Биздин филиалдарыбыз бир катар мусулман эмес, кардарларыбызды тейлейт. Мындай көрүнүш дүйнөнүн бардык жерлерине жайылган. Мисалы, Малайзия сыяктуу өлкөлөрдө банктардын кардарларынын 60% мусулман эмес экени белгилүү. Азыркы учурда Ислам банкы системасын жүгүрткөн 6 банк Занзибардын рыногуна кирди. Бул банк тармагындагы атаандашууну ан сайын күчөтүп турган маал.
Мындай банктар көбөйгөн сайын финансылык мүмкүнчүлүктөр дагы, аны пайдаланууну көздөгөн кардарлар дагы көбөйүүдө. Халктын көбүн мусулмандар түзгөн дагы бир өлкө Индонезиянын экономикасы Азияда эң тез өнүгүп келаткандардын арасында. Келерки 10 жылда Индонезия миллиардерлердин саны дээрлик көбөйгөн өлкөлөрдөн болот дешет. Эмитеден эле ал жерде пайда болчу мега байларды тейлөө кызматтары өнүгүп жатат. Ашкере байлыктын ыргагында айлануу. Бул кайрымдуулук концерти Индонезиянын эң бай кыз келиндери тарабынан уюштурулган. Ай сайын өтүп туручу бул кечени Арисанс деп коюшат. Бул клубда өтө бай катмардан чыккан айымдар жасанып алуу акчаларын сарпташат. Клубка мүчө болуу үчүн айына акылга сыйбаган акча төлөшөт. Айына 1 миллиондон башталып 100 миллионго чейин жетет. Бул 10 000 акш долларына барабар. Дини Индра люкс сумкаларды бардар жогорку макамдагы индонезиялык айымдарга сатуу же убактылуу колдонууга берүү менен бизнес жүргүзөт. Алар сумка үчүн 20 000 доллардан 50 000 долларга чейин сарпташат. Бөркин сумкалары үчүн төө куш менен крокодилдин териси колдонулат. Алар сумканы сатып алуу менен бул коомго кошулганын көрсөтүүнү каалашат. Бул өтө күлкүлүү. Мынча акча менен Жакардада үй же машина сатып алса болот. Бирок көпчүлүк индонезиялыктардын тиричилиги таптакыр башка нукта өтүп жатат. Бул Рохма. Ал күйөөсү жана жети баласы менен бул жерде жашайт. Бай айымдар сатып алган бир сумка эле анын 2 жылдык ижара акысын төлөгөнгө жетет. Ал заманбап унаа менен сумкаларды өтө алыс эмес жерден көрсө да, андагы жашоо башка планетадай туюлат. Бизге күн сайын тамак аш керек. Үйгө акча алып келбеген учурларда абдан эле оор болот. Мындай тагдырга туш болгон бир эле Рохма эмес. Индонезия калкынын 3/2 күнүнө 2 доллар менен жамбагат. Бул көрсөткүч чакырчылыктын чегине жапжакын. Индонезияда миллиардерлердин саны көбөйүп жатышы мүмкүн. Бирок алар менен кошо байлар менен кедейлердин дагы ортосундагы ажырым өсүп жатат. Лондонда дагы укмуштуудай байлык топтогондор көп. Ferrari, Bugatti сыяктуу супер унааларын байлар көчүгө айдап чыкканда басып бараткан эл токтой калып сүрөткө тартып кирет. Найтсбриджде жашаган лондондуктар айрым учурларда көчөбүз супер унаалардын көргөзмөсүнө айланып калат дешет. Лондондун Найтсбридж районун көптөн бери бай жана атактуу адамдардын конушу деп карашат. Айрыкча бул жерде миллионерлердин кымбат баалуу унаалары жаркырайт. Маселен, бул алтын түстөгү Ферраринин ээси кикбоксинг боюнча дүйнөнүн чемпиону. Ал айдаган Ферраринин баасы болжол менен 400 000 доллардан ашат. Феррари айдаганыма 10 жыл болуп калды. Алтын түстү тандаганымдын себеби мен 5 алтын медаль жеңип алганмын. Андыктан азыр менин бардык буюмдарым алтын түстө. Машинем, телефонум бардык алтын түстө. Демек, бул киши алтынды чыны менен эле жакшы көрөт окшойт. Райондо мындан башка да баалуу унаалар жык жыйма. Айрымдар Астон Мартинди жылына бир жолу гана айдаш үчүн токтотуп коюшат. Мисалы, бул киши кымбат баалуу унаасын жайкы эс алуу учурунда гана колдоноорун айтууда. Ал эми мына бул Rolls-Royce'тун номурлары аны чет өлкөдөн айдап келишкенин көрсөтөт. Менин Rolls-Royce'ум 120 000 доллар турат. Кааласаңыз мен сизге муну 100 000 эле бермекмин деп тамашалады баалуу унаанын ээси. Bugatti, Ferrari сыяктуу унааларды демейде бул жака бай араб өлкөлөрүнөн айдап келишет. Араб миллионерлеринин эрке балдары жайкысыктан качып Лондонду тандашат. Бирок бул өз кезегинде жергиликтүү тургундарга айрым тоскоолдуктарды жаратат. Александра менен анын апасы Слоун-стрит көчөсүндө жашайт. Бул машинелердин үндөрү башкача арылдап чыгат. Алардын үнүнөн күнүгө ойгонуп кетем. Мындан ары дагы ушундай боло берет деп ойлойм. Ылдам жана кымбат унаалардын дүйнөсүндө бул машинелерди алууга кеткен чыгымдар дээрлик эсепке кирбейт. Бирок алардын үнү арылдап угулган сайын жергиликтүүлөрдүн бейпил жашоосуна бүлүк түшүрөт. Унаалар бир жерден бир жерге жетип алуунун каражатынан байлыктын көркүн чыгарган каражатка айланган турбайбы? Бул сапарды сайтыбыздан кайталап көрсөңүз болот. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Facebooktан дагы BBC Кыргыз деп табасыз. Ой пикириңиз болсо бөлүшүңүз. BBC'нин бул жолку сапарына Гүлнара Касманбетова менен чыктыңыз. Эмки сапарга чейин саламатта болуңуз.